Балдар, сүрөт сабагынан силер менен жаңы жылдык бала атынын сүрөтүн тартканды үйрөнөбүз. Мен бүгүн силерге бала атынын эң жөнөкөй сүрөтүн кантип тартышты көрсөтүп берем. Ал үчүн ак баракка 3 чекит коюп алабыз. Мына бизде ушундай чоң бала аты болот. Эми бул чекиттерди туташтырабыз. Көрдүңөр балдар, бизде чоң 3 бурчтук пайда болуп калды. Эми буга каалаган жерлерден 2 катар сызыктарды сызабыз. Ушул эле сызыкка улап өйдөө жагына сызып көрөлүк. Анан бул сызыктан кайра жогору. Көрдүңөр балдар? Бул сызыктар балдар бала атыны айландыра курчалган гирляндалар. Эми калган жерлерине тегерекчелерди тартып коебуз. Көрдүңөрбү балдар? Биз математикадан өткөн геометриялык фигураларды пайдалануу менен сонун кол бала атыны тарта алсак болот экен. Эми балдар, даяр сүрөттү өзүңөр каалаган түстөр менен боеп койсоңор болот. Биз кадимки эле түстүк карандаш менен боейбиз. Оюнчуктар түргөн түстө болот экен. Ал эми биздин бала атынын өңү жап-жашыл болот. Ал жайы да, кышы да өңүн өзгөрбөгөн жашыл түстө болот. Бала атынын сүрөтүн өзүңөр тартып балдар, анан боеп, мага сүрөттү жөнөтүп койгула.